8-bölüm. Ушундан кийин Иса шаарларды, айыл кыштактарды аралап, Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды таратып жүрдү. Аны 12 шакирти жана көптөгөн аялдар ээрчип жүрүштү. Иса ал аялдарды жин оорусунан жана башка оорулардан айыктырган эле. Алар ичинен 7 жин чыккан Магдалалык Мариям, Ираттын сарай башчысы Хузанын аялы Жахана, Сузана жана башкалар. Алар ага өз мүлктөрү менен кызмат кылып жатышты. Бардык шаарлардын тургундары келип, көбөл чогулуп калганда Иса үлгү насаат аңгеме менен сүйлөй баштады. Себүүчү өз үрөөнүн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөндөр жол боюна түшүп тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөндөр таштак жерге түштү. Үрөөн өнүп чыккандан кийин нымдуулук жетишпей куурап калды. Кээ бир үрөөндөр тикенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда аларды тикенек басып салды. Кээ бир үрөөндөр жакшы жерге түштү. Өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып, кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Шакирттери андан бул үлгү насаат аңгеменин мааниси кандай деп сурады. Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге Кудайдын падышачылыгынын жашыруун сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми башкаларга үлгү насаат аңгеме менен айтылат. Алар карап турса да көрүшпөйт, угуп турса да угушпайт. Бул үлгү насаат аңгеменин мааниси мындай: үрөөн Кудайдын сөзү. Жол боюна түшкөн үрөөндөр сөз уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Таштак жерге түшкөн үрөөндөр сөздү угуп кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. Ал эми тикенектин арасына түшкөн үрөөндөр сөздү угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басаары менен түйүшкө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун рахатына берилип кетишет. Жакшы жерге түшкөн үрөөндөр болсо мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып мындай деди: Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Эч ким чыракты күйгүзүп, аны идиш менен жаппайт, жегеребеттин астына койбойт, тескерисинче үйгө киргендерге жарык берсин деп чырак паяга коет. Анткени ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт, билинбей ачылбай кала турган сыр болбойт. Ошондуктан кандай угуп жатканыңарга көңүл бөлгүлө. Анткени кимде бар болсо ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо бар деп ойлогону да тартылып алынат. Исанын энеси менен бир туугандары келип, элдин көптүгүнөн анын жанына бара албай коюшту. Ошондо ага энең менен бир туугандарың сени көрүүнү каалап сыртта турушат деп билдиришти. Иса аларга: Кудай сөзүн угуп аны аткаргандар менин энем жана бир туугандарым деп жооп берди. Бир күнү Иса шакирттери менен кайыкка түшүп, аларга көлдүн наркы өзүнө өтөлү деди. Ошентип алар сүзүп кетишти. Сүзүп бара жатышканда Иса уктап калды. Көлдө катуу шамал болуп, толкун уруп, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле. Шакирттери Исаны: "Устат, устат, кыйрап калмай болдук" деп ойготушту. Ал ордунан туруп, шамалга жана толкундап жаткан сууга тыюу салды. Шамал да толкунда басылып, тынчтык орноду. Ошондо Иса шакирттерине: "Ишенимиңер кайда?" деди. Алар коркуп, таң калып, бири-бирине: "Шамал менен сууну баш ийдирген деги бул ким?" дешти. Ошентип алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гадара аймагына сүзүп келишти. Иса жээкке чыкканда шаардан аны көптөн бери жин оорусу менен ооруган бир адам тосуп чыкты. Ал кийим кич эмес, үйдө жашабай мүрзөлөрдө күн өткөрчү. Ал Исаны көргөндө кыйкырып жиберди да анын алдына жыгылып катуу үн менен: "Иса, бардыгынан жогору тургандын уулу, менде эмнең бар? Суранам, мени кыйнай көрбө" деди. Анткени Иса жинге бул кишиден чык деп буйрук берген эле. Себеби ал бул кишини көптөн бери кыйнап жүргөн. Чынжыр менен байлап, кишендеп кайтарганга болбой, ал кишени талкалап салчу. Жин аны ээн талаага айдап барчу. Иса андан: "Атың ким?" деп сурады. "Түмөн" деди ал. Анткени анын ичине көп жин кирген эле. Алар Исадан: "Бизди түпсүздүккө түшүрө көрбө" деп өтүнүштү. Ошол жерде тоонун боорунда чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан алардын ичине кирүүгө рухсат берүүсүн өтүнүштү. Иса аларга рухсат берди. Ошондо жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине киришти. Чочколор көлдү карай бет алып, тик жардан кулап чөгүп өлүштү. Муну көрүп турган чочко кайтаруучулар качып жөнөштү. Алар шаарларга жана айыл кыштактарга барып, болгон окуяны айтып беришти. Эмне болгонун көрүү үчүн уккандар Исага келишти. Алар ичинен жиндери чыккан кишинин акыл эсине келип, кийим кийип Исанын алдында отурганын көрүп, коркуп кетишти. Окуяны көргөндөр болсо аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти. Ошондо Гадара аймагынан келген бүтөл Исадан: "Бизден кет" деп өтүндү.
Анткени аларды чоң коркунуч баскан эле. Иса кайыкка чүп кетип калды. Жиндерден кутулган адам Исадан сен менен бирге жүрөйүн деп суранды. Бирок Исага үйүңө бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер деп аны кетирип жиберди. Ал киши шаарларды кыдырып Исанын эмне кылганын айтып жүрдү. Иса көлдүн берки өзүнө кайтып келгенде аны эл тосуп чыкты. Анткени алар аны күтүп жатышкан эле. Ошол учурда Жайыр деген киши келди. Ал синагоганын башчысы эле. Исанын бутуна жыгылып, ал андан өзүнүн үйүнө кирүүсүн өтүндү. Анткени анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан. Ээрчиген элдин көптүгүнөн Иса кысылып бара жатты. Топ элдин арасында 12 жылдан бери кан кетип, азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Болгон мүлкүн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Аял арт жактан келип, Исанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол замат андан кан кетпей калды. Ошондо Иса мага ким колун тийгизди деди. Бардыгы мен эмесмин дешкенден кийин Петр жана анын жанындагылар устат, эл сени тегеректеп кысып турса, мага ким колун тийгизди дейсиң дешти. Бирок Иса кимдир бирөө мага колун тийгизди, анткени мен өзүмдөн күч чыкканын сездим деди. Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип Исанын бутуна жыгылды. Анан бүт элдин алдында ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты. Иса ага коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды, тынчтык менен бара бер деди. Ал ушинтип айтып жатканда синагога башчысынын үйүнө бирөө келип, кызың өлүп калды, устатты убара кылбай эле кой деди. Иса муну укканда Жайырга коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат деди. Иса үйгө келгенде Петр, Жакан, Жакып менен кыздын ата-энесинен башка эч кимдин үйгө кирүүсүнө уруксаат бербеди. Бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышты. Иса аларга ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, уктап жатат деди. Кыздын өлгөнүн билген алар Исаны шылдыңдап күлүштү. Иса бардыгын сыртка чыгарып жиберди да кызды колунан кармап, кыз ордуңан тур деди. Ошондо кыздын жаны өзүнө кайтып келди. Ал ошол замат ордунан турду. Иса кызга тамак берүүнү буйруду. Кыздын ата-энеси таң калды. Иса болсо аларга болгон окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду.